Менин атым Адилет, фамилиям Жаншаев. Нарын областынын Жумгалы районуна караштуу Көйрөчүк айылында төрөлүп өскөм. Көйрөчүк айылындагы Аблас Сулайманов атындагы орто мектебин 11 класска чейин аяктап, Бишкекке келген. Үй бүлөдө 4 бир тууганмын. 4 бир туугандан эң улуусу менмин. Менден кийин 3 карындашым бар. Бир карындашым университетте окуйт Бишкекте. Экөө азыр мектепте. Мектеп учурунда мектептеги адабий иш-чараларда, илимий иш-чараларда өтө активдүү окуучу болчумун. Ошол учурдагы активдүүлүгүм, ошол учурдагы мугалимдер менен, башка окуучулар менен оңой тил табыша биле турган жөндөмдүүлүгүм азыр университетте дагы аябай мага пайдасы тийди. Ошол Манаска эжем аркылуу келдим. Мен эжем Манаста теология факультетинде окуп бүтүргөн. Бул жакта дисциплина өтө жогорку деңгээлде деп ойлойм. Жана билим деңгээли мага аябай жогору сезилет Манастыкы. Ошондой эле студенттерге болгон Манастын мамилеси, студенттик жашоо Манаста өтө жогорку деңгээлде. Факультетим айыл чарба факультети, анын ичинде өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмүндө окуйм. Мен бул бөлүм менен ошо университетке келгенде тааныштым. Биз талаалардан ооруган өсүмдүктөрдү алып келип лабораторияда изилдейбиз. Оорунун түрүн аныктайбыз, ПЦР анализ жасайбыз. Ошондой эле таласы ооруп жаткан дыйкандарга врач сыяктуу эле аларга диагноз коюп, анан коргоо иш-чараларын жазып беребиз. Биздин бөлүм өтө кызыктуу, ошол эле учурда өтө маанилүү. Бул келечекте эң белгилүү багыттардын бири болуп. Андан сырткары Манаста студенттик жашоо кызыктуу Манаста. Себеби Манас өзү кампус тибинде, бир студенттердин шаары, жаштардын шаары деп да айтсак болот. Ичинде көп достор менен таанышасың. Ичинде өзүңдү инсан катары бардык тармакта өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Спорт жагынан, илим жагынан, билим жагынан, ошондой эле культура жагынан дагы өзүңө баалуу билимдерди ала аласың. Манаста бир эле өзүңдүн кесибиңе тиешелүү нерселерди эмес, жашоого керектүү нерселерди да үйрөндүк. Мисалы, бизге сабак өткөн мугалимдер бир эле биздин предметти түшүндүрбөстөн ушул жашоону дагы айта кетишет да. Мага ошол жагы дагы аябай жагат. Манастан мен адамдар менен мамиле курганды билимден тышкары өзүңдүн кесибиңди сүйгөндү, профессионал болгонду үйрөндүм. Манаста өзүмдүн бөлүмүмдө окуп жүрүп, мен ар кандай проекттерде катыштым. Биоремедация деген ФАОнун проектисине катыштым мугалимдерим менен чогуу. Ошондой эле быйыл өткөрүлгөн жана студенческий стартап деген мамлекеттик деңгээлдеги стартап жарыш болгон. Ошондо Basic Age деген проект менен Манастан ошо проектти утуп алганбыз да. Манас мен үчүн билим дайрасы. Мени бир гана багытта эмес, ар тараптуу инсан катары тарбиялап, коомго пайдалуу бир инсан болушума түрткү берди. Ошондой эле мага бул жактан билим берген эже агайларыма, ошондой эле ата-энеме, бир туугандарыма терең ыраазычылык билдирем.